Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулмандар. 7-де Алдындар айсын теле долбоору эфирде. Сиздердин кызматыңыздар Темирлан Акматов. Орозоңуздарга Кудайым кабыл кылсын. Ушул кечке жетишкен Кудайга шүгүрлөрдү айтабыз жана сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар айтып болгон соң, бүгүн сиздер менен Кудай буйрса биз ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөзү жөнүндө сөз кылабыз. Пайгамбарыбыздан кандай өрнөк ибараттарды алсак болот. Андыктан биз менен экранга жакыныраак келип, Кудай буйрса биздин устазыбыз да келип калды. Дин алымы, элибизге, жерибизге кызмат кылган Жал мечитинин имам хатиби Медетбек Саидов устаз келген. Ассаламу алейкум устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Ушул жалпы эл журтуңуз менен мусулмандар менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракат. Эң биринчи Кудай Таалага мактоолорду айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга дуа саламдардан айткандан кийин жалпы момун мусулмандардын баарыбыздын орозобуз ылайым эле кабыл болсун. Кудай Таалам ушул орозодо телеген ой максатыбызга жеткирсин. Ошол ой телеген максатыбыздын баары бул дүйнөбүзгө дагы акыретибизге да пайдасы тие турган, Кудай Тааланын өзүнүн ыраазылыгына төп келген ой тилек максаттардан болсун. Рамазан айын, орозо айын Кудай Таала өзү ыраазы болгондо өткөргөндү ар бирибизге насип кылсын. Алла разы болсун устаз. Кош келдиңиз. Биринчиден баягы убакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Анан ошол пайгамбарыбыздын бир кулк мүнөзүнөн үйрөнсөк деп жалпы эл журтубузга бүгүн темабыз керемет, көркөм тема. Ушул темага токтолуп бериңиз. Пайгамбарыбыз өтө улуу адам болгон. Адамзаттын сыймыгы, адамзаттын мырзасы, кандай бир нерсе болсо дагы бир момун мусулманга керектүү, адам пендеге керектүү кандай бир сыпат болсо дагы пайгамбарыбыз эң жогоркусун жашап өткөргөн. Эң жогоркусун жашап өткөргөн. Мейли үй бүлөдө болсун, мейли мамлекетти башкарууда болсун, мейли Кудай Таала менен байланышта болсун, мейли жеке жашоосунда болсун, пайгамбарыбыздын туу чокуда жашап өткөнүн көрөбүз. Төрт тарабы келишкен экен дагы. Төрт тарабы төп келишкен. Ошон үчүн пайгамбарыбыз пайгамбарлар көп өткөн деп айтылат. 24 000, 25 000 пайгамбар өткөн деп айтылат. Ошол пайгамбарлардын ичинен эң сүйүктүүсү. Ошол пайгамбарлардын баары окшош программада келген, баары Кудай Тааланын бирлигин, барлыгын элге жеткирген, ошолордун баарынын кылган дааватын, кылган иш-чарасын, иш-аракетин эң акыркы точкасын коюучу, жыйынтыкчоочусу, сиз айткандай төгөрөгү төп келген Кудай Тааланын сүйүктүүсү пайгамбарыбыз болгон. Пайгамбарыбыз орозодо турабыз. Орозодо устаз ушул жерден сөзүң созулду. Пайгамбарыбыздын аты аталган эмнеге салам салават айтыш керек? Элибизге бир маалымат берип койсоңуз. Пайгамбарыбыз бизге көп жакшылык кылды. Биз эгер пайгамбарыбыз болгондо биз адашып ар кайсы жолдордо жүрөт элек. Пайгамбарыбыз так кандай пайгамбарыбыз салам салават айтуу фазилети, пайдасы кандай? Мен өзүмдүн эмемен кете берейин, бака мындай болсо. Пайгамбарыбыз Рамазан айы болгондуктан пайгамбарыбыздын Рамазанга байланыштуу деги эле пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн айтып бүткөнгө мүмкүн эмес. Жарым сааттын ичинде, 1 сааттын ичинде же күндөр, айлар бою айтып бүткөнгө мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыздын жашоосу жөнүндө, айрыкча кулк мүнөзү жөнүндө том китептер жазылган, дагы деле жазыла бермекчи, кыяматка чейин жазыла бермекчи, кайталана бермекчи. Пайгамбарыбыз эң чоң бир миссияны, эң чоң бир вазифаны аткарган. Башкача айтканда бир айбанды тарбиялап алуу, жолборсту тарбиялап алуу, атты жакшылап тарбиялап, суутуп, багып, өстүрүп алуу ар бир адамдын колунан келиши мүмкүн, бирок адамды тарбиялоо бир жырткыч сыяктуу, бири-бирин өлтүргөн, өзүнүн кызын тирүүлөй көмгөн бир коомду кайра 23 жылдын ичинде, 20 жылдын тегерегинде кайрадан тарбиялап, кийинки муунга, кыяматка чейин келе турган адамдарга бир өлгү боло тургандай коомду тарбиялап чыгыш эң чоң улуу адамдын колунан келген нерсе. Ошон үчүн биз пайгамбарыбызга бир
карыздарбыз. Пайгамбарыбыздын өмүр тарзымалын окуп, өмүр тарзымалын өрнөк алып жашаганга милдеттүүбүз. Рамазан айында пайгамбарыбыз кандай өткөрчү эле Рамазан айын? Деги эле пайгамбарыбыз ошол азыр айтпадыкпы? Бир коомду жакшы бир эмеге чокуга чыгарып тарбиялап өстүргөн деп. Бири-бирин өлтүргөн, бири-бирин талаптанып алган, малын, мүлкүн тартып алган, үй бүлөсүн тартып алган, алтынын, күмүшүн, кормасын тартып алган, кызын тирүүлөй көмгөн бир коомдон кийин ошол пайгамбарыбыздын артынан ээрчипген жылдар өткөндөн кийин ошол эле башка бирөөнүн көзүн ирмебей өлтүргөн бир адамдар кийин бутуна коңгуроо басып жүрчү экен. Тааныгандар сурачу экен да. Эмнеге бутуңа коңгуроо байлап алдың дегенде, баскан сайын чегиртке курт кумурскаларды басып алып атам. Анан бутума коңгуроо байладым. Бутумду көтөргөндө коңгуроо шыңгырап, бут алдымдагы чегирткелер, курт кумурскалар жылып кетсин. Анан кийин бош жерге бир бутумду басайын дегенчелик өзгөргөн бир коомду тарбиялаган. Ошол сахабалар, биз Рамазан айында турбайбызбы? Сахабалар Рамазан айына 5-6 ай калганда даярданышчу экен. Рамазан келатат, ошого жараша даярданалы деп. Пайгамбарыбыз деле бардык учурда ибадаттын туу чокусунда болгон. Бирок Рамазан жакындаган сайын белгилүү коомдун арасында, мусулмандардын арасында белгилүү болгон дуасын көп жасачу экен. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамазан деп. Башкача айтканда, Рамазанга 2 ай калганда Шаабан, Ражап айларын бизге берекелүү, куттуу берекелүү кыла көр дагы Кудайым. Бизге Рамазан айын аман эсен жеткире көр деп даярдык кылчу экен. Ошол тилеги, дуасы менен бизге Рамазандын улуулугун, сулуулугун даярдыгы керек экенин айтып калтырчу экен. Ошону уккан пайгамбарыбыздын артынан ээрчиген сахабалар пайгамбарыбызды ушунчалык сүйүшкөн экен. Сахабалар ошон үчүн туу чокуга жетишкен. Пайгамбарыбыздын билесизби, чачтарын кыскартканда пайгамбарыбыздын чачтары жерге мындай тебелендиде калчу эмес экен. Табаррукан, берекет болсун деп тегерегиндегилер кыскартылган чачтарын чогултуп алчу экен сахабалар. Же дааратты алганда даараттын суусу жерге төгүлүп түшчү эмес экен. Тегерегиндеги сахабалар ошол даараттынан түшкөн сууну дагы алып кийимине, бети башына сүртчүкөн берекетти. Бул эми пайгамбарыбызга гана тиешелүү нерсе, башкаларга мындай жасалган болбойт. Ошончолук урматтап сыйлашчу экен. Ар бир нерсесин карап, жаттап калганга аракеттешчү. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын ар бир кыймыл аракети, ар бир айткан сөзү, ар бир кабагынын чытылганы, жылмайганы, тишинин агарып жылмайганы, бирөөнү кантип тосуп алган, кантип узаткан, кайсы суроого кантип жооп берген, баарын мындай сөзмө-сөз жаттап калтырышкан. Ал учурдагы адамдар, пайгамбарыбыздын артынан ээрчиген адамдар тиричилик кылышкан эмеспи? Тиричилик кылышкан. Бирок мындай кылышчу экен да, Мадиналыктар дыйканчылыкты жакшы кылышчу экен. Меккеден Мадинага көчүп барган адамдар сооданы жакшы кылышчу экен. Экөө сүйлөшчү экен. Менин бүгүн курманла багымды, бакчамды сугара турган күнүм, мен пайгамбарыбыздын жанына бара албайм. Кел кезектешели дейт. Бүгүн сен пайгамбарыбыздын жанына бар дагы кандай суроо берет, ким эмне берет, эмне деди, ошонун баарын байкап жаттап туруп мага айтып келесиң дейт. Эртеси тигил Меккеден көчүп келген, ал бүгүн мен соодамды токтото турайын дагы, сен дыйканчылыгыңды кыл, мен бүгүн барып пайгамбарыбыздын айтканын жаттап көрүп турайын деп. Ар бир нерсесин ошентип жаттап калышчу экен. Ар бир нерсени тактап сурап алышчу экен пайгамбарыбызды сахабалар. Бирок пайгамбар катары, пайгамбарлык ишинен дагы бир алагды кылып койбош үчүн көп тынчын албаганга аракет кылышчу экен. Тиричилигин жасап атып, Мадинанын келаткан жолдорун карашчу экен. Ким келатат, пайгамбарыбызга бир топ келатабы, суроо сураганы, жаңы адамдар келатабы деп, жаңы адамдар келаткан болсо, акырын келип мечитке чогулуп отуруп калышчу экен дагы. Ошолор келип суроо сураганда, ошолордун суроосун дагы
угуп отурушчу экен. Анан Рамазан жөнүндө пайгамбарыбыздын айткан хадистерин эң жакшы аткарышкан. Сахабалар пайгамбарыбыздын деген адамдар Куранды көп жылдар бою жатташчу экен. Эмнеге? Алардын зейини начар болгон азыркы биздин кары жигиттерибиз, балдарыбыз 2 жылда, 1 жылда баштан аяк 600 беттик Куранды жаттап коюп атат. А эмнеге алар зейиндери артта болгонбу? Жок. Алар бир аятты жаттап же бир сүрөнү жаттап, ошону иш жүзүнө ашырып, анан кийин экинчисин жаттап бышырып, амал кылып, ошого аткарып, иш жүзүнө аткарып, анан кийин экинчи аятты жаттап отурушчу экен. Башкача айтканда, курулай эле жаттап албай, аны дагы амал кылчу экен. Анан пайгамбарыбыз айтат эмеспи? Эгер силер ушул биз азыр өтүп аткан Рамазан айында кандай бир жакшылыктар, хикматтар, сырлар ичинде Кудай Тааланын мээрими бар экенин билгениңерде, жыл 12 ай Рамазан болсо деп самайт элеңер депчи. Ошого сахабалар пайгамбарыбыздын бул айткан хадистерине, башка Рамазан жөнүндөгү аяттарга, хадистерге амал кылып, даярданышчу экен. Ошондо сахабалар бул пайгамбардын достору да? Жанында сахабалар деген пайгамбарыбыз менен өмүрлөш болгон, пайгамбарыбыздын тирүү кезинде пайгамбарыбыздын алдына келип ыйман келтирген, ошол ыйман келтирген боюнча өмүрүн өткөргөн адам сахаба, же болбосо жалпак тил менен айтканда пайгамбарыбыздын жан жолдошу. Замандаштар. Замандаштар көп болгон да. Бирок пайгамбарыбызга ыйман келтирип, пайгамбарга жардамдашкан, сөзүн аткарган адамдар, ошол сахабалар жан жолдоштору 5-6 ай калганда эле, Рамазанга 5-6 ай калганда даярданып башташчу экен. Анан Рамазанды эң сонун жашап өткөрүп, кайра ошол 5-6 ай Рамазан кече эле өттү эле го деп, жыл 12 ай Рамазанда өткөрүшчү экен. Рамазанды араб аалымдардын бирөөсү мондай бир мисал келтирет да, Рамазан ороза айы жөнүндөчү. Булар мисал келтиргенде чөлдө жашашкандыктан, төөдү көбүрөөк колдонушкандыктан чөл жөнүндө, төө жөнүндө көбүрөөк мисал беришкен. Ошол аалымдардын бирөөсү айтат да, бир төө минген адам чөлдү кесип өтүп баратат дейт. Анан чөлдүн жарымына барганда аябай чарчады дейт. Үстү башы чаң болду, иче турган чанаштагы суусу жок болду. Арабтарда чанач колдонушкан, чанаштагы суусу жок түгөндү, төөсү да ашты, суусады дейт. Ошентип баратканда эле дейт, алыстан оазис көрүндү дейт. Оазис дегенди билесиз. Чөлдүн ортосунда кичинекей жылжып аккан булак, булакты байырлап бир дарак өскөн, дарактын тегереги жашыл бир шибер, калган жагы бүт кум учкан. Ошол жерде көрүп дейт, акыл эси башында болгон ошол төөчөн суусап бараткан адам кантип эле дейт ошол оазиске бурулуп барып, эң биринчи жата калып суусун кандырып, андан кийин төөсүн сугарып, ошол жерге эс алып жатып, төөсүн оттотуп, үстү башын чаңын күүп, андан аркы сапарына жетерлик суусун алып, төөсүн сугарып, андан ары жолун улабасын дейт. Рамазан сыяктуу, ороза айы сыяктуу, кадыр түн сыяктуу, Кудай Таала бизге насип мындай бир белек кылып берген түндөр, биз жашообуз ошондой эле чөлдө бараткандайбыз. Соода сатык болот, көр тиргилик болот, бирөө менен алыш бериш болобуз, жаман көрөбүз, жакшы көрөбүз, өдөө болобуз, ылдый болобуз. Анан үстү башыбыз чаң болот, руханий дүйнөбүз чаң болот, руханий дүйнөбүз суусайт. Ошентип баратканда эле ачка болобуз. Оазиске окшогон Рамазан айы чыга калат дейт. Кантип эле акыл эси ордунда болгон адам, ошол чөлдө бараткан адам оазиске бурулуп, суусунун кандырып, үстү башын тазалагандай, Рамазанга келип, Рамазанды жакшы өткөрүп, жакшылап дуа тилегин кылып, Кудай Таала ыраазы болгондой өткөрүп, үстү башын, руханий дүйнөсүн тазалап, андан аркы кийинки орозого чейинки жете тургандай азык түлүгүн топтоп алып, андан ары жолун улабасын дейт да. Биз менин айтайын дегеним ушул Рамазан айында
ушундай бир жакшы өткөрүшүбүз керек. Кийинки мүмкүнчүлүк жакшы, мүмкүнчүлүк, шанс, мүмкүнчүлүк Рамазанды ушунчалык жакшы өткөрүш керек. Кийинки Рамазанга чейин жеткидей бир азык түлүктү топтоп алыш керек. Рамазан Курандын айы, Куран түшкөн ай. Рамазан жакшылыктын айы, Рамазан жардамдашуунун айы, Рамазан мээримдүүлүктүн айы, Рамазан өткөн өмүрдү өлчөп калчап, жакшысына шүгүр кылып, жаманына тооба кыла турган тообанын айы Рамазан. Сары эсеп салып, сары эсеп, өткөн өмүрдү сары эсеп салып, бүт барын эсеп кысабын кылып, андан тазалана турган ай, тооба кыла турган ай. Ушул тооба кыла турган айга мен сизге бир мисал берейин. Дагы деле ошол чөлдөгү адамды мисал келтиришет. Чөлдө бир адам төөчөн баратат дейт. Жолдун ортосуна келди дейт. Аябай мындай бир күндүн алдында келатып, чарчады дейт. Улам үргүлөп баратат дейт төөнүн үстүндө. Төөсү да чарчады дейт. Анан бир жерге келгенде бир кичинекей кара ташты көрүп, ошол жерге токтоп, бир аз эс алып алып андан ары жолум улайын деп, ошол жерге кара ташка башын жөлөп, төөнүн буйласын колуна кармап, уктап кетти дейт. Бир топ эс алгандан кийин көзүн ача салса эле төөсү жок дейт. Чөлдүн ортосунда илгерки заманда төөсүн жоготуп алуу өлүм менен бирге бетме бет келди деген сөз. Себеби төөнүн үстүндө баары бар болчу да. Анын эң негизгиси иче турган суусу, жей турган азык түлүгү, анан чөлдүн өзгөчөлүгү күндүзү аябай ысык болот дагы, кечинде суук болот. Ошол сууктан коргонуп, жамынып жата турган, жамынып отура турган кементайы, чепкени, жырткыч толтура, ар кандай адам болсун, башка айбандар болсун, ошол жырткычтан коргоно турган кылычы, таягы, найзасы бүт баары төөнүн үстүндө кетти дейт. Бул байкуш ары чуркады, бери чуркады, анан чөлдүн дагы бир өзгөчөлүгү окшош кум дөбөлөр баары. Окшош кум дөбөлөрдүн улам бирине чыгып, ары чуркады, бери чуркады, төөсү көрүнбөйт, ары башты, суусады, чаңкады, чарчады, келип баягы кара ташка эсооп, кайра эсине келип, эсооп, кайра эсине келип атса дейт, көзүн ачса дейт, төөсү кайра жанына келип калган дейт да. Ушунчалык сүйүнөт дейт. Ушунчалык сүйүнөт да. Анан ал баягы айтпай турган сөзүн айтып алат экен да. Анта Робби, анта абиди, ана роббук депчи. Кудай Таалам, сен менин кулумсуң. Кудай Таала мындай айткан болбойт. Сен менин шашкандыктан, сүйүнгөндүктөн да, Кудай Таалам, сен менин кулумсуң, мен сенин Раббиңмин, жаратканыңмын деп алды дейт да. Бир адам бир ушул дүйнөдө көрүп тиргилик менен алышып атып, туура эмес жолдо мүдүрүлүп, баткакка оноп, туура эмес жолдо кетип, кайра тегеренип келип, Кудай Тааланын алдына келип, ошол күнөөсүн мойнуна алып, бир тообасын кылса, Кудай Таала ушунчалык сүйүнөт дейт. Кулунун, пендесинин кайра кайтып келгенине ушунчалык сүйүнөт. Тиги чөлдө баратып, төөсүн жоготуп алып, төөсүн тоогуп алган адам кандай сүйүндү дейт. Андан дагы жакшыраак бир сүйүнүш менен сүйүнөт дейт. Рамазан айы биздин ушундай бир тазалана турган, күнөөдөн тазалана турган, Кудай Тааланы сүйүнтүп кубанта турган, аны менен Кудай Тааланын кечиримине, мээримине жетип, Кудай Тааладан кайра Кудай Тааланын бизге кечиримине жетип, кайра биз кубана турган, сүйүнө турган бир ай. Рамазан айы адам затында нафси бар, шайтан бар, анан жүрөгү бар, акылы бар. Шайтан эч ажырбайт адамдан. Нафси да ажырбайт. Шайтан адамдын каны менен кан, жаны менен жан болуп тегеренип турат. Нафси дагы адамдагы сугалак сезим. Эч ажырбайт. Аны операция кылып, хирург алдырып коем десең албайт. Адам бул дүйнөдөн өткөнгө чейин бул экөө душман болуп жүрөт. Жамандыкка азгыра берет. Бул бир жагы адамдын акылы бар, жүрөгү бар, бул жакшылык жагы. Ошон үчүн кыргызда сөз айтат эмеспи? Ак менен кара, ири шаркак тең жүрөт дейт. Айдын 15-и караңгыда, 15-и жарык дейт. Эгер адам бир пенде, момун мусулман
ушул жүрөгүн, акылын иштетип, жакшы чөйрөдө илимин, билимин алып, ибадаты менен жүрсө, жарык жагы, акыйкат жагы көбүрөөк болот. Эгер пенде шайтанына ооп, баш ийип, нафсисине баш ийип, тойбогон сугалак сезиминин артынан ээрчи берсе, анда караңгылык көп болот дейт. Рамазан айы ушул нафсини, шайтанды ооздуктап, тизгиндей турган, тарбиялай турган ай. Нафсини биз жеңип жок кыла албайбыз, шайтанды да жеңип жок кыла албайбыз. Бирок мындай бир ооздуктап бир токтотсо болот, акырындатса болот. Биз баягы тоолуктарыбыз атты, жылкыны жакшы көрөбүз. Багылган атты минип чыгып, тизгинди таштап салсаң, учуп күйүп, бир өзүн да майып кылат, үстүндөгү адамын дагы майып кылат да. Эмне кылат? Ал саяпкерлер, чабандестер улам жулкунган сайын тизгинди тартып отурат. Шайтанды дагы, нафсини дагы так ошондой тизгиндеп отуруш керек. Буга орозо биздин Рамазан айыбыз эң чоң мүмкүнчүлүк, шанс. Себеби нафстан Кудай Таала сурайт экен да, мананта депчи, сен кимсиң десе, нафс айтат экен. Анта, ана депчи, сен, мен деп Кудай Таалага сенсирейт экен нафс. Ар бир адамдын ичиндеги болгон сугалак сезим. Анан Кудай Таала аны миң түркүн бир азап тозоктон өткөрүптүр. Буту колун чактырыптыр, сууга салыптыр, отко салыптыр, бийиктиктен ыргатыптыр. Дагы деле кимсиң десе, сен, менен. Анан ага бир ачка таштаптыр. Тамак аштан, суудан тартып ачка таштаса, нафси анан белгилүү убакыт өткөндөн кийин мананта десе, сен кимсиң десе, анта робби ана абудук деп жагалданып кошоматтанат экен да. Сен менин жаратканымсың, мен сенин кулуңмун, пендеңмин депчи. Ошол нафси башка нерсе менен тарбиялаш кыйын, бирок ачкачылык менен, орозо менен нафсини тарбияласа укмушсон болот. Биздин Рамазан айы, орозо айы ошондой нафсини тарбиялай турган ай. Анан эми Рамазан жөнүндө, орозо жөнүндө көп материалдар бар, көп молдокелерибиз айтып атат, аалымдарыбыз улам эскертип атат. Бул баягы бул жерден дагы пайдаланып мен бир мечиттин имамы болгондон кийин көп байкаган нерселеримдин натыйжасы катары бир нерсени баса белгилегим келет да. Айтыңыз. Орозо тутканда жөн эле жеп ичкенден алыс болуп эле, жыныстык катнаштан алыс болуп эле, анан болду кылган болбойт. Көбүнчө биздин баягы адамдардан ошону байкалат. Орозо мындайт, бирок баягы эле алдайт, соода сатыгында. Орозо мындайт, урушуп талашат. Пайгамбарыбыздын айтуусу боюнча, ким ошол орозо айында орозо тутуп атып бир жалган айтканын, жаман сөз айтканын, жаман сөзгө бир күбө болгонун таштабаса, анын ачка калганынан Кудай Таала Кудай Таала муктаж эмес, Кудай ачка жүргөндөн Кудай Таалага керек эмес депчи. Пайгамбарыбыз улуу адам болгон, өтө улуу адам болгон, адамзаттын сыймыгы, адамзаттын мырзасы болгон, бардык нерсени туу чокусуна жеткирип айткан. Мындай бир адамдарга кайрылууда дагы азыркы психологиядагы же бир методдордун эң улуусун колдонгон. Мисалы, адамдарга бир кайрылуу сөз айтып атканда суроо таштачу экен. Хадистердин башталышында айтат го, мынаны билесиңерби, аны билесиңерби депчи. Себеби жаңы келген адам пайгамбарыбыздын алдына отурат. Эски пайгамбарыбыздын жан жолдошторуна биз сөз тийгизе албайбыз. Эч кимине Абу Бакир, Усман, Али, Абу Талха сыяктууларга, алар баарын баамдап билип турушкан. Жаңы келгендер көзү пайгамбарыбызда өзү ою, пикири жаңы келген курма бакчамын суусу бүттү экен, же төбөм эмне болду экен деп ойлонуп турган Кудай пайгамбарыбыз пайгамбарлык баам парасат менен баамдап, азыркы илимдин, билимдин эң жетишкен методун колдонгон ошол эле убакта. Ортого суроо таштаганда башка нерсени ойлоп отурган адам оюн, пикирин бир жерге топтоп, анан суроого жооп издеп пайгамбарыбызга көңүл бурган. Ошондой эмелерди азыркы айта турган нерсебиз, пайгамбарыбыз бир жолу сурады дейт.
атадуруна манил муфлис. Банкрот болгон адам ким экенин билесиңерби деп айтты дейт да. Жаңы келген адамдар айтышты дейт. Банкрот болгон адам бир жерден бир курманы алып экинчи жерге сатам деп алып барып сата албай калды. Акчасы чыкпай калды, артка сатып калды. Же бир өрөөндөн төө алып келип экинчи жака сатам деп болбой калды десе, пайгамбарыбыз туура бул дагы банкрот деди дейт. Баягы Абу Бакир, Усман, Али, Умар сыяктуулар сиз айтыңыз, сиз айтуучусуз, эй Аллахтын элчиси дегенде, чыныгы банкрот могул дейт. Ал 5 убакыт намазын Кудайга ишенет, 5 убакыт намазын окуйт, орозосун тутат, зекетин берет, ажылыкка барат, бүт баары ордунда дейт. Бирок анын жүргөнү, турганы, кулк мүнөзү начар. Бирөөнү сөгөт, бирөө менен урушат, бирөөнү алдайт, бирөөнүн малын мүлкүн тартып алат, карыз алып бербей коет, бирөөгө жалган күбө өтөт. Кыскасы, жүргөн турганы начар. Бул адам, ар бир адам өлүүчү, акка моюн сунуучу, акыйкатка моюн сунуучу, өлүмгө, акыретке аттанат, бирок бир ишенич менен аттанат экен бул дүйнөдөн. Себеби намаз окулган, орозо тутулган, зекет садакасы берилген, ажысы барылган. Бирок аркы дүйнөгө барганда чын эле ошол кыйналып туткан орозосунун, кыйналып окуган намазынын, зекетинин, садакасынын, ажылыгын, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп айтып жүргөн зикиринин сооптору тоо болуп өз-өзүнчө жыйылып турат экен. Бул бардык соопторун машырлануу менен тегеренип жүрсө, өзүнө тааныш адамдар топ-топ болуп келе баштайт экен. Анан бул шектене түшөт экен. Эмнеге мага тааныш адамдар келатат деп. Баягы мамиле кылган, базарда мамиле кылган, соода сатыгында мамиле кылган, көчөсүндө кошунасы, тууган урugу, кыскасы тааныш адамдар келип дегенин соопторуна көз арта карап турушат экен. Бул анан кызганат экен. Силер сооп көргөнсүңөрбү? Эмне келдиңер дегенде анан жакшылап караса, баягы акчасын алып бербей койгон таанышы жүрөт, көзүн көгөрткөн таанышы жүрөт, абийирине арнамысын асылган таанышы жүрөт. Кыскасы мындан алданган адамдардын баары тегеренип келген экен. Алар бул жалынып жалбарат экен. Мен сенин бул дүйнөдө көзүңө көгөрттүм эле, ушул жерден көзүмдү көгөртүп ал. Же болбосо баягы тил тийгиздим эле, тил тийгизип акыңды алып ал десе жок дейт экен. Ал мен мага тил тийгизбе дагы, мен сага кол да көтөрбөйм, могу соуңдан бересиң дейт экен. Анан көзүнүн көгөргөнүн диаметрине жараша, же акчасынын өлчөмүнө, чен өлчөмүнө жараша улам келип соопторун алып отуруп, таптакыр сообу калбай калат экен. Муну менен эле токтолбой калган адамдар да кетпей калышты да, алардын күнөөлөрү мунун бут алдына ташталат экен. Көзүнүн көгөргөнүнө, алданганына, абийиринин арнамысынын бузулганына жараша топтолуп. Чыныгы банкрот ошол дейт. Азыр эле кыйналып окулган намазынын, орозосунун, зекетинин, садакасынын, жакшылык иштеринин сообун машырлануу менен тегеренип отурган азыркы адам башка бирөөнүн күнөөсү, кулк мүнөзүнүн начардыгынан, жүрүш турушунун начардыгынан, адеби ахлагынын начардыгынан башка бирөөнүн күнөөсүн кучактап отуруп калды дейт. Пайгамбарыбыз айтат, чыныгы банкрот ушул дейт. Мен да орозодо ушундай банкрот болуп калбай, орозону жакшы өткөргөндү, башкача айтканда бүткүл дене мүчүнөлү менен, ой, кыял, пикир менен орозо тутса деген ой тилектемин. Чоң рахмат устаз, Алла разы болсун. Бизге бөлүнгөн убакыт таягына келди, урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар. Демек бул айда устаздын айтканына караганда пайгамбарыбыздын өмүрүн, өрнөгүн мындай китептерде окуш керек деген ойдобуз. Эгерде ким пайгамбарыбызды ошол жакшы көрсө, мынакей дагы жакындан китептерди окуп, сонун кыргызча, орусча, англисче, бардык тилдерде пайгамбарыбыз жөнүндө сонун китептер бар, чыгармалар бар. Кудай таала ошо пайгамбарыбыздын үлгүсүн, өрнөгүн алып жашагандардан кылсын. Орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум.